Ассаламу алейкум мекендештер. Колорадо штатынан, Денвер шаарынан сиздерге жалынды салам. Жаңы эле бир 10-15 мүнөт болуп калды. YouTube каналыбыздан түз эфир өткөрүп, мекендештер менен анча-мынча баарлаштык. Мен сиздерге айткам, түз эфир бүткөндөн кийин бир чакан видео тартайын. Ошол видеонун астындагы комментарияга ырларыңыздарды жазыңыздар деп. Ушул видеонун астына койсоңуздар болот. Оюн башталды. 4 куплет ыр Америкада жашаган мекендештерге каалоо тилек айтып, мигранттар жөнүндө. Бирок 4 куплеттин ар бирине Чикаго, Филадельфия, Нью-Йорк, Синсинати деген сөз камтылыш керек. Анан кимге ыр жакса, лайктарды коюп турат. Ким көп лайк алса, ошол мекендешим утат. Эки мекендешиме $100 салып ийебиз. Жыйынтык бир 2 күндөн кийин чыгып калышы мүмкүн, достор. Силер менен байланышып, анан байгеңерди жиберем. Жаңы эле турганбыз. Азыр Колорадода жүк жок болуш керек. Бүгүн дем алыш күн. Мол турган трактардын баардыгы жүк күтүп жатышат. Бүгүн болбосо эртең жүк алабыз, үйдү көздөй кетебиз. Колорадо штаты кичине жылуураак экен. Ар кандай түрдөгү трактор турат. Көбүнчөсү эле Volvo менен Freightliner көрдүңүздөрбү? Тиякта Volvo турат, Freightliner, Volvo, Freightliner, миягыда Freightliner. Баарыңыздарга жакшы маанай, достор. Кээ бир мекендештер жазып жатат. Америкага эмне мекендештерди чакырып мотивация берип жатасыз? Ал деген капырлардын өлкөсү деп. Ана мен айтып жатам. Эң негизгиси бул Америка мигранттардын өлкөсү да. Дүйнөдө ар кандай динди туткан адамдар ар кандай өлкөлөрдөн келишет бул жака. Миякта эч кандай басым жок. Россияда жашаган мекендештерибиз айтып калат да, ар кандай отношение жасайт, ар кандай сөздөрдү айтышат деп. Мында бул жакта андай жок, достор. Ошон үчүн ар бир адам өзү чечет. Эмне кылыш керек? Барам десе келет, барбайм десе калат дегендей. Трактын көптүгүн караңыздарчы, мен просто ошол трак токтой турган жайды көрсөтүп коеюн деп атам. Мына бул жакта трак жууган жай бар, Blue Beacon деген. Абдан жакшы жуушат. Трактар кычырата жууп чыгып атышат. Анткени кээ бир трактар башка штаттан келгенде каар болуп, жолго туз чачканда ошо туз деген тракты чиритпесин деп анан жуудуруп атышат. Азыр бир сире айланып сиздерге дагы бир жол көрсөтүп коеюн. Анан тамактанып алып, жаңы жүк күтөбүз, болбосо эс алабыз. Такыр болбой калса, Канзас штатын көздөй айдайбыз, аяктан жүк алып кетебиз. Ар кандай түрдөгү трактор турат. Драйвен, рифер, флетбек. Мына булар деген ар кандай суюктуктарды ташыган трактор. Солярка ташышат, сүт ташышат, ар кандай сокторду ташышат, ушундай бочкаларга коюп алып, анан заводторго апарганда анан булардан упаковка кылып чыгарышат. Анда кызыл машканы көздөй жөнөйлү, достор. Жакшынакай каалоо тилек айтып жаткан мекендештерге абдан чоң рахмат жана ыраазычылыгымды билдирем. Азыр каналыбызга көптөгөн мекендештер катталып жатат.
Кош келиңиздер демекчибиз. Таза эмес трак стап экен, баягы ар кандай мусорларды кээ бир ар кандай кишилер бар да ыргыта беришет экен. Жаңы фретлайнерлер. Американын желегин тагып алып тур радиатордун астына. Буякта бир фретлайнер турат, Петербилд турат, Кемвот деген трак турат. Мына флетбед деген ушундай достор. Үстү ачык болот, анан тарт жабышат. Бай ичиндеги груздар суу болбосун деген үчүн үстүнө бай тарттарды жаап алышат. Буга дагы дополнительный акча төлөп берет тарт жапкан үчүн. Мына жаңы Volvo. Абдан чоң TA деген трак стап экен. Ичинде билбейм канча трак бар экен, абдан чоң экен. Достор, ошондой конкурс башталды. Ушул видеонун астына жазган ырыңыздарды калтырыңыздар. Ар бир ырды окуп чыгабыз. Мага жаккан баягы бардыгына лайк коем да, мага жагат, мага жакпайт деп. Эң негизгиси мекендештер тандайт. Көп мекендештер жазып атат, өзүңүз эле жаккан ырды тандасаңыз болмок деп. Анда туура эмес болуп калат. Анан кийин дагы сөз чыгат. Мен жакшы жазгам, сиз башканы тандап койдуңуздар деп. Ошон үчүн тандоону мекендештердин өзүнө койдук. Тааныштар бар, достор бар, коллегалар бар, кошуналар бар дегенде айтыңыздар достор. Лайктан былчыйта коюшсун. Мыякта кычыраган Кемвот кетти. Мына бул жактан солярка коюп атышат. Эң негизгиси достор, мен көчө күнү бул жакка келгенде место жок экен, аз эле место бар экен, бирок платный экен. Мен бир сутка ушул тракстапта туруш үчүн атайын төлөй турган акчасы бар экен, $22 төлөдүм бир суткага. Бул тракстаптарда бөлүнөт да, кээ бир жери платный болот, кээ бир жери бекер. Бекер жеринин бүт бары бош орундук жок экен, трактардын баары коюп коюшуптур. Ана ошо платный жерде бир 4-5 эле место бар экен, бирөөсүнө койдум, мына кызыл машка мыякта турат. Анан ичине кирип $22 төлөп, ана кифтансасын алып, лобовойго чаптап койдум. Ар бир трактын астында карасаңыздар, лобовойунда кифтанса чапталып турат. Эгер кифтанса жок болсо, мыяктын секьюритиси келет, трагыңды ал деп айтышат. Мына кычыраган жаңы фретлайнер турат мыякта. Мондайдан кетет экен, тетинде айланып бардыгы трак. Абдан көп экен, бир, а может ким билет, а может 300-400 трак баткан эс алуучу жай экен да. Трак стап. Мына менин местом 40-чы место болчу. Резервет деп турат, мыякта 40-чы место деп турат. Анан тетиги лобойго кифтанса чапталып турат, ошону чаптап койдум. Ийгилик достор. Кийинки видеолордон жолуккуча сак саламатта болуңуздар. Конкурс башталды.